Сайкал, жакшы элеби бардыгы? Жок, коронавирус жер жүзүн каптап, биз эч качан бул пандемиядан чыкпайт окшойбуз. Токтоп турсаңыз, мында кылсаңыз, акырындап. Мына. Көзүңүздү жумуп, бала кезиңизде апаңыз кантип сизди сүйчү эле, атаңыз кантип сизди сүйчү эле, ошондой жакшы нерселерди эсесеңиз, жакшы болуп калдыңызбы? Стресс деген негизи бул 4 компоненттен турат. Биринчиден бул ойдон болот. Адам ойлонгондо, экинчиден адамдын сезиминен болот, үчүнчүдөн денесинин түзүлүшүнөн жана кыймыл аракеттен. Эгерде ушул 4 компоненттин бирөөсү эле өзүнүн функциясын аткарбаса, анда адам стресске кабыл алат. Эң биринчиден биз көнүгүү машыгууну жасашыбыз керек. Дем алуубузду туура кылышыбыз керек. Муногул экил ийнибизди алып туруп, өйдө көтөрүп, же болбосо силкинген аябай жардам берет. Бутуңузду көтөрсөңүз болот. Башыңызды мынтип болот. Үнүндө да чыгарсаңыз болот. Десеңиз, бүт стресстин баарын силкийсиз. Себеп дегенде, мына кыймыл аракетибиз дагы туура болсо, денебиз кыймылдаса, жанагы тырышып калган денебиздеги булчуңдар жазылып, стресске кабыл албаганга чоң бул жардам жана фундамент деп айтсак болот. Ошол эле мына кыймыл аракетибиз жоголуп калса эле, оюбуз туура болгон күндө эле кыймыл аракет болбогондуктан, жанагы ооруп калдым, мен баса албай калдым, мен өлөйүн деп атам, чай ичип эле чүмкөн жатып эле антсек аякпайбыз да. Чүмкөн жатыш керек, анын өзүнүн периоду болот. Бирок бир айлап чүмкөн жата бербейбиз да. Кичине аягабыз, кичине жакшы болуп калабыз. Жана шамалга урулбай, салкын жүрүп, өтө ысыбай, ысык дагы бул жаман экен, өтө суук да жаман экен. Ошол кыймылдап, кыймыл аракеттер менен ушундай көнүгүүлөрдү жасасак, биз стрессти оңой эле жеңебиз. Барыңыздар тең, ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар.